сенин сулуулугуң жашоодо сага жардам бердиби? Аял төшөктө кандай болуш керек? Мисалы үчүн сиз төшөктө кандайсыз? Эстетика, эротика. Сиз ошондо төшөктө кыйынмын деп атасыз. Кыйынмын деп атамбы? Кадырман көрүүчү, саламатсызбы? Супер ТВ телеканалында жеке долбоорунун жаңы чыгарылышы. Алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова. Ал эми бүгүнкү берүүбүздүн бул чыгарылыштын коноктору эки сулуу айым. Косметолог, блогер, айымдардын мотиватору Айнура Сагынбаева, ошондой эле жөн эле сулуу айым алып баруучу актриса Назира Бердигулова. Рахмат. Өзүңүз көзүңүздөн чогуу чабалы. Мен жана тренингде отурганда болдум, өзүңөр кол чабасыңар. Куттуу студиябызга кош келипсиздер. Бул берүүнү мен ишенем буга чейин көргөнсүздөр. Экөөңүздөр тең, э? Көргөнбүз. Бүгүнкү берүүбүз дагы кызыктуу болот деп биздин көрүүчүлөрүбүзгө сөз беребиз. Эң алгачкы эле суроом, бири-бириңиздер менен таанышсыздарбы? Ооба. Айнура айымдын бир жакшы максаты бар. Айымдарга мындай сулуулук тартуулагысы келет да, жакшы маанай. Анан мен дагы ошо бирөөнүн жүзүнө жылмай тартуулаган жакшы көрөм. Ошол жактан экөөбүздүн мындай темебиз келишип калып, анан көп эфирлер чогуу жасап жүрдүк. Тааныш экенсиздер. Ооба, таанышпыз. Назираны көптөн бери билем. Экөөңүздөрдү эмне үчүн мен эфирге чакырдым деп ойлойсуздар? Эмнеге Назира Бердигулованы тандап алдык? Эмнеге Айнура Сагынбаеваны тандап алдык? Назира айт. Мен жогоруда айткандай, биздин көздөгөн максатыбыз бир. Айымдарды жакшы жолго салуу, айымдарга сулуулук тартуулоо. Айнура Сагынбаева косметолог, өзүнүн жеке клиникасы бар, айымдарга сулуулук тартуулап келет. Бирок азыр сиз сөзүңүздө айтып койбодуңузбу? Экөөбүздүн жолубуз, максатыбыз бир, айымдарга сулуулук тартуулоо деп. Сиз айымдарга кантип сулуулук тартуулап атасыз? Менин Instagram баракчамдагы блогдо көбүнчөсү кеңештер менен, анан мотивация берген жакшы бир видео материалдарды жүктөйм. Бул кайрымдуулук, анан экинчиси жумасына 3 жолу түз эфирден машыгабыз. Айжан, мен жооп берип коем. Назиранын өзүнүн турушу эле мотивацияда. Баарыбыз эле көргөндөй эле, билгендей эле, көп жылдан бери эле бир убакта мен аябай суктанчумун. Мен негизи өзүм эстетмин да. Сулуулук менен иштеген адам эстет болот. Любой жердин сулуулугун, адамдын сулуулугун көрүп кызыгам. Назирканын сулуулугу действительно кызыкчу эле сулуулук да. Поэтому өзүнүн турушу эле мотивация. Ким белгилүү, ким белгилүүрөөк? Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Ташпайлы, мен. Экөөбүздөн. Экөөңүздөр тең. Аргасы жаттабыз да, Айжан. Ооба, биз Да, Назира өзүнүн чөйрөсүндө, мен өзүм чөйрөмдө белгилүүмүн. Бул жерде эки башка, ооба. талкуу болбош керек. Инстаграмда жеке жашооңуздарды, баскан турганыңыздарды көрсөтүп келесиздер. Бул албетте кошумча киреше булагы экенин жалпыбыз билебиз, э? Акчадан башка жан дүйнөңүздөргө кандай эргүү тартуулайт жеке жашооңуздарды ачык-чачык көрсөтүү? Кыска нуска жооптор болсун, э? Айнура эже, сизден баштайлы. Аябай кызык суроо, жеңил да, бирок ошону менен татаал суроо да. Менин жашоомдо бир нерсе жетпей атты да. Эмне жетпей атты деп мен аябай көпкө өзүмдү сурап, өзүм дагы ойлонуп жүрдүм. Анан азыр Инстаграмды алып баруу менен мен өзүм врачмын. Бирок врач болгону менен акасы мен чыгармачы адам экем да. Мага кызыктуу ушундай нерселерди алып барып, монтаждап, жасап, элдин реакциясын көрүп, чын эле айтайын, мага кызыктуу. Ой, сен соносуң. Кимге жакпайт, ой, сиз соносуз, ой. Жанагындай поощрение, жанагындай сени мактоо, балким мен жашоомо жетишпей аткан бир нерсени, бир
өзүмө керектүү бир стимулдуу мотивацияны ошол өзүм катталуучу бармын. Мен аларга мотивация берем, алар мага мотивация берет. Ошон үчүн мен алып барам ошол Instagram, YouTube бүт баракча бар. Instagram баракчама мен 100% эмес, бир болгон бир 10%. Сиз өзүңүз билсеңиз керек, мен Instagram баракчамда үй бүлөм жок. Жада калса жашаган үйдү дагы, бөлмөм дагы көп киргизбейм. Ошондой бир талаптар бар болчу үйдө. Анан буну менен мен Instagram баракчам мотивация максатында да. Бул бирден бир мотивация берчү бир баракча деп айтканда. Сиздерге окшогон айымдарды көрсө, көпчүлүгү жашоосу дагы идеалдуу деп элестетишет. Жашооңуздар идеалдуубу? Жок. Менин үйүмдө деле казан аяк кагышат. Мен деле ыйлаймын. Мен деле башым жубай үйдө чачымонду тыйып алып тамак жасаган күндөрүм болот. Халатты кийип алып дегендей. Менде деле карап турган кайын журт бар. Кошуна колоң, дос душман дегендей. Бул кадимкидей үй бүлөдөй эле да. Идеалдуу эмес. Идеалдуу эмес, бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт дегендей да. Анан ал ойлошу мүмкүн, тигин аял ушундай скромная, мындай сүйлөбөйт, күйөөнү аябай сый урматтайт деп, биз билбейбиз да. Жана айтып коюшат го, бирөөнүн үй бүлөсү чытырман токой дегендей. Идеалдуу эмес. Идеалдуу эмес деп мен айтам. Идеалдуу эмес, албетте. Конечно, идеалдуу эмес. Идеалдуу болсо биз балким Instagram баракча ачпай эле ошо идеалдуу жашообузду жашай элемекпиз. Айнур айым, Назира айым, Instagram баракчаңыздарда сиз дагы мындай жолдошуңуз кызгана турган нерселерди киргизесиз да. Назира Бердоголова. Назира, сен да ушундайсың. Мен дагы бир нерсе баса бергилеп кетем. Назира Бердоголовага поклонниктери, тагыраагана күйөрман мырзалар ачык SMS билдирүүлөрдү жөнөтсө, ошого Instagramыңызга жүктөп туруп жооп бересиз да. Жолдошуңуздар кызганбайбы? Жок, кызганбайт. Мисалы үчүн меники кызганбайт, анткени эми мен ал жазып жаткан адам, ал мени үй бүлө элекин билип туруп жазышы мүмкүн да. Аны мени жакындан албай эле, балким мырзанын аккаунтун коюп айым деле жазышы мүмкүн да. Ошондуктан мен алга түз эле жооп берип коем. Алтыным, өзүңө кел, мен деген үй бүлөлү айыммын, кой эми мындай. Жооп бербей койсо болбойбу? Ал нерсени киргизбей эле койсо болбойбу? Мырзалардын сизге тийишип атканын жөн эле публикага көрсөтпөй койсо болбойбу? Ал ошол жоопту күтөт да. Демек ал тынчтанып, мен тынчсызданып мага берип аткан суроосун аны мындай кандай деп айтсам, ошол берген суроо менен мен аны кайра эметип атам да, кандай деп айтсам, талкалап атам да. Мен аны ошол кайра жооп берген менен өзүн шок кылып атам да. Бул да жооп береби депчи. Шок болуп атат деп ишенип атасыз? Мен ишенип атам, бирок ошол кайра жазбай калат да мага. Мага жазбай калат да, ошо менен токтоп калат. Төшөк маселесине көп токтолосуз да. Анан жолдошуңуз сөз айтабы? Сексуальный безграмотность бар экен көрөбүз. Ошодон семьялар бузулуп аткан экен көрөбүз. Аялдар жанатип жабыркап, ыйлап, жашоолор бузулуп атканын көрөбүз. Только плюс буданчы. Только плюс. Анан күйөөм эмнеге каршы болмок эле? Күйөөм каршы болбойт андагы. Ал деле ойлонот да. Бул турган маселе. Ооба. Бул турган маселе. Буну Айнура Сагынбаева көтөрбөсө, буну эч ким бул жабык бойдон калат да, жабык эшик бойдон. Ал маалымат билбей туруп өтүп кетиши мүмкүн да. Ал бул жактан маалыматты алып, балким Айнура Сагынбаева аркылуу үй бүлөсүн сактап калат. Төшөк маданияты бул үй бүлөдө биринчи орунда турат. Өзүңүздөрдү күзгүдөн көргөн жагабы же видеодонбу? Биринчи күзгүдөн, анан видеодон. Билбейм. Күзгүдөн. Эгер Назира Бердоголова сиздин пациент болсо, бетинин же дене мүчөсүнүн кайсы жерине оңдоо киргизет элеңиз? Назирканы көп жылдан бери тааныйм. Мисалы мага деле мынтип жазышат да Инстаграмдачы. Мурдагы сүрөттөрүм көрсөм, ой, мурдасы сулуу турбайсызбы, азыр пластика менен страшно болуп калдыңыз. Мен айтам, ал 20 жаш, азыр 41 жаш, айырмасы 20 жаш, ничего страшного депчи. Пластикада кеп эмес, убакыт өткөндө кеп деп. Албетте, Назиркага противовозрастной процедуралар керек. Мен жок деп айтпайм да, совсем жок деп. Өзүнүн жашына караганда көп эсе жаш көрүнөсүң. Бирок любой аялга керек. Любой аялга. Мен профессионал болгондон кийин тим эле көз алмаста сразу бүт баарын көрүп турат. Сеники практически изменение болгон жок, бирок чуть-чуть боя с качеством кожи поработала бы, например, бирок сен иштейсиң. Билем, что
публичная личность, в любом случае сен что-то делаешь и Нормально. будешь делать, да. Ар бир аялга мен, например, бияка хоть кимди коюп, хоть Софи Лоренди коюп койсоң деле мен таап берем. Бир да аялдын мындай идеалдуу менин деле в том числе келбети болбойт. Ар бир аялга бир нерсе жасап туруш керек. Мен өзүм суроо эле дароо аттап кетейин. Азыр баштайм да. Сулуулар сынагы финалда экөөңүздөрсүздөр. Балким бикини менен эл алдына чыгуу керек болду. Чыгат белеңиздер. Чыкмакмын. Если керек болсо чыкмакмын. Ичиңиздеги эле жоопту айтыңыз. Ойлонмокмун. Ойлонмоксуз? Азыр ойлонуп көрөлү, Назира. Азыр ойлонуп көрөйлү. Чыкмак эмесмин. Чыкмак эмессиз. Эмени баш байгени Айнура Самбаевага биле бермекмин. Алып кетмекмин миллионду. Урматтуу көрүүчү, биз болсо жеке-жеке берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Сиздердин бири-бириңиздерге берген суроолоруңуздарга кезек келди. Алгач суроом Айнура айымга болсун. Алгачкы эле суроо мындай: эмнеден улам ушул Instagram баракчаңыз акыркы жылдар өзгөрдү да? Мындай ошол эле төшөк маселеси, чынында эле ошол сиз чыгарып жаткан көйгөйлөр бизде бар экенби деген суроо да. Мен көп жылдан бери бизнесмен алектенип жүргөм. Мен негизи ишкер айыммын да. Анан бизнесмен иштеп атып, албетте менин жашоомдогу көп сфераларым калып калды. Анан ошол калып калган сфералар үчүн мен өзүмдү өтө бактысыз сездим. Көрсө бул аял кишиге эң маанилүү сфералар экен. Бул ошол эле жыныстык жашоо, төшөк маселеси, ошол эле үй бүлөдөгү болгон мамиле, ошол эле өзүмө болгон сүйүү деген. Менин өзгөрүүм менен кошо мен ошол кызматтарды кошо баштадым. Кальпарофия, жыныстык кымды кичирейтүү операциялар. Аз болсо эркектин мүчөсүн чоңойтуу операцияларды баштадык. Ошо менен эле бирге ой, проблемалар көп турбайбы, элементарда жана төшөктө алып жүрүүнү билбей турбайбы деп билип таң калып баштадык. Көйгөй бар экен. Ооба, ошон үчүн менин баракчам өзгөрүлүп, наверное, более жизненный болуп калды. Более жизненный, жашоого туура келген, менин көз карашым өзгөрдү. Айымдарга ошол жагып атат. Жакса мен даярмын. Дагы жакшы маалыматтар туулаганга. Кийинки суроо Айнура айым сизден болсун. Так, Назирка. Сен деген сулуусуң. Аны эч ким жок дей албайт, Өзүң сулууңду билесиң, сонун эле. Анан ошол сенин сулуулугуң жашоодо сага жардам бердиби? Ошо бир случайда айтып койчу, вот ушул жерден мени сулуу деп, допустим, ролго алды же ушул жерден мени сулуу деп мен ушундай нерсе кылдым депчи. Жакты суроо. Эме көбүнчөсү жанагы жумушка алганда дагы, адамдар менен мамиле кылууда дагы мен эч качан сен сулууң үчүн алдым же сен сулуу үчүн мамиле кылдым деген уккан эмесмин. Тескери мындай адамгерчилигиңди баалап дейт да. Ошо жан дүйнө. Жок, сен именно ошо случайды айтчы. Андай случай. Когда красота помогает. Вот аялдардын баары биз сулуу болгубуз келет. Ар бир аялдын мечтасы. Сен айтчы сулуу аял катары. Вот реально мен сулуумун, мына сулуулугум мага жардам берди. Мотивация берип койчу ошо. Айнура Сагынбаеванын сизге берген суроосуна так жооп күтөбүз. Ошондо сулуулугуңуз сизге эч жактан, эч бир ситуациядан жардам берген эмес. Мен уккан эмесмин, именно сен сулуулугуң үчүн сен жок деп алам. Эмнеден эргүү аласыз? Эмнеден эргүү алам? Азыр ушул моментте жаңы адам менен сүйлөшүүдөн, жаңы толкунда жүргөн адам менен сүйлөшүүдөн, жаңы нерсени жасагандан эргүү алып атам. Меники, да? Держись, Назира. Тамаша. Назира. Мен байкаган боюнча, сен мурда мына жанаттан бери сүйлөшүп отурабыз. Сен мурда аябай эркин болчусуң да. Азыр билбейм, балким жолдошуңдун статусуңан, балким өзүңдүн статусуңан, ар бир адамдын чектөөлөрү бар да жашоодочу. Мен мисалы эркин адаммын. Мен бир да чектөөм жок да. Бар чектөөлөрүм, бирок ички чектөөлөрүм бар да, сырткы эмес. Азыр өзүңдү эркин деп ойлойсуңбу? Честно так. Эркинсиңби? Жок. Көп жерде мен өзүмө мындай тартынам да. Балким эме Сен өлө
сарсылдаган эркин кыз болчусуң да. Вот это была твой самый большой плюс, да? Эме билбейм, жашмын, бирок 3 баланы төрөгөндөн кийин мен өзүм ушундай болуп калдым да, же мага төрөш керек болуп калды. Эгер 4-5-син төрөсөм билбейм, окуманда балык эле окуп. Осман сөз чыкпаган өзүмө жанагы койдон жогоштол чөп албагам. Апа мен деле 3 деп төрөдүм, билбейм. Андан эмес. Балким билбейм, мен балким чөйрөмөн, мен чөйрөмдөгүлөр мындай, кандай десем. Чөрө. Чөйрөмдөгүлөр мындай, эжекелер мындай, болет мындай. Кандай десем мындай, алып жүрүмдөрү мындай спокойнураак деген кандай мындай. Токтоо, ушундай. Балким чөйрөнү сен өзүң таңдайсың. Балким ошондон улам. Балким ошондон улам го дейм. Ошол чөйрөмөң болуш керек. Айнурайым, бир эле сулуулуктан тышкары сизге эмнелер жагат? Гүл өстүргөн жагабы? Төшөк жагат. Скучный вот это жадно. Надо что-то перчика. Бирок антип айтсам, окшошпой калат. Ой, мамочка, мен жашарып баратсам, Назир сен наоборот. Кеттик. Тамак жасаган жагат болуш керек. Назир, мага экөөбүз уже көп жылдан бери таанышпыз. Анан бир убакта мага бир кыздар айтып калды да, Назира сага таарынып жүрөт деп. Таарынып калыптыр депчи. Анан мен көзүм түшүнгөн жокмун. Эмне себептен? Анан кийин айтып беришти да, таарынды дегендей мындай деп. Ошо таарынычың барбы дагы эле? Таарынчым болсом бул эфирге келмек эмесмин го. Мен айта аласың. Менде мындай маселе бар да. Менде болот таарыныч. Мен көпкө сактап жүрөм. Мен текечеримин мындай көгөрүп мындай болот да. Анан мындай убакыт өткөн менен ал мындай аккан арыкты сууга эле салып салам, ошо менен агып кетет. Анткени ал адамды сен башка жагынан карап баштайсың да. Таарынганын себеби эми экөөбүз талашканыбыз эми сый эле болчу, эфирлер болчу. Балким ошо эфирден кийинки бир келишпей калыстыктан улам эле бир таарыныч болушу мүмкүн да. Бир чоң көйгөй эмес да. Аябай катуу таарыныч болуп, жүрөгүмдө калып кеткен бир нерсе болсо, Айнура Сагынбаевадан мен сиз мага чалганда эле айтмакмын, айжан, мен ал айым менен эфирге чыкпайм деп эле айтмак. Ошо. Так что мы подружки. Просто мен ошондо өзүм түшүнбөп турмун да. Адам деле түшүнбөйт, эгерде бирөөнү таарынтып аласың, түшүнбөйсүң. Анан кийин айтсам мен таң калып атпайм. Ошондой болду эле деп. Анан эметтен Назира өзүң келип деле айтсаң болмок да. Блин, о жер туура эмес кылып койдум депчи. Видишь? Ошондой эмеден көп адам менен мамиле эметип калат экен да. Суук. Жаңы эле айттыңыз, биз акыркы убакта ушул эркектердин мүчөсүн чоңойтуп, операция жасап жатабыз депчи. Ушул күндө канча эркекке, мырзага операция жасадыңыздар? Ой, биз биринчиден жаңы баштадык бул операцияларды. Бирок ошол көйгөй барки, эми мырзалар уялбай, тартынбай телефон чалыштыбы силерге? Чалып атышат, отура чалып атышат, келип атышат. Эми бул деген болгон проблема. Албетте бул бизге бул балким күлкүмүштүү болушу мүмкүн, бирок толтура үй бүлөлөр бар. Реально ажыраша албайт, же кое албайт. Жашынакай күйөөсү бар, коноктосо чернеге барат, тияка барат, бияка барат, бирок төшөккө келгенде эчтеке жок. Дагы бир жолу эркиндик жөнүндө. Бирок бул жерде бир аз башкача эркиндик. Адамдык эркиндик. Көп айымдар эркин эмес да, в этом смысле. Аябай көп нерселерди кой, уят, мындай кийиниш керек, тигиндей кийиниш керек, мындай жүрүш керек, чач деген мындай болуш керек. Сен ошондой стандартың барбы? Менде андай жок. Например, мен мындай кийинишим керек, мен стандартым мындай деп. Менде андай жок. Мен кээде болуп калат. Жөн эле кетип баратып, бир 1000 сомдук футболканы деле алып келип, эң негизгиси жарашыктуу, кенен, анан ал мынча сом болуш керек, мен мындай кийинишим керек, менде мынча шуба болуш керек деп. Мисалы үчүн, мен бир кымбат кийим алышым мүмкүн, бирок ошону тепкилеп 4-5 жыл кийем да. Ошондой адатым бар да. Айжан. Просто видишь, Айжан, она слишком красивая, да и так к ней липнут. А если она еще эти темы будет поднимать? Хорошо. Көп жерде төшөк маселесин көтөрүп келесиз. Анан ошол төшөк маселесинен кайтып келе турган болгондо, аял төшөктө кандай болуш керек?
мисалы үчүн сиз төшөктө кандайсыз Назира айым өзүнө дагы сизден ошо бесплатный консультация. балким мен өзүмө Сиз кандайсыз? балким сизден бир кеңеш алып кетемби деген ой да. Аял төшөктө биринчиден уялбаш керек. Сен актриса катары билесиң, Ошондо. Нельзя стесняться, эч качан, эч учурда. Биздин аялдардын эң биринчи маселеси бул уялуу, тартынуу. Ой, койчу, бизге көп жасат да, мен уялам, күйөөм айтат, уялба, тартынба деп. Кичинекей кезинен баштап монте берген да кыздарычы, анан комплекс болуп калган. Анан даже төшөктө жыпчылаңач жатып, күйөөсүнүн алдына ачыла албайт. Бул биринчи. Экинчиден жаңы нерседен коркпош керек. Ошол эле жаңы позалардан, күйөөң киргизип аткан жаңылыктан коркпош керек. Койчу, уят, койчу, унутпайм деп. Тоже туура эмес. Анан билим алыш керек. Аял төшөктө билим алыш керек. Эми ноундай болуш керек, анан оң колун мынтыш керек, оң бутун бутуш керек эмес. Төшөк деген бул поэзия. Төшөк деген бул өзүнчө бир чыгарма, Ошон үчүн ар бир түн өзүнчө бир чыгарма болуш керек. Ал үчүн билим болуш керек, ал үчүн бир аз фантазия болуш керек, актерский мастерство болуш керек. Романтика болуш керек, эстетика, эротика. Сиз ошондо төшөктө кыйынмын деп атасыз. Кыйынмын деп атамбы? Есть да, когда человек ошол менен рассказывать эткенде, ал өзүнүн жашоосунда ошону колдонот да. Биз эч качан воздухтан албайбыз бул нерсеничи. Бул өзүнүн жашоосунда ошол нерсени колдонуп келет. Ошон үчүн бөлүшүп атат, бирок Жок, кыйын эмесмин дебейм. Кыйын эле. Мен ошону заголовокко коюп кой да. Билем да, обязательно табат да заголовокты сонун Уже чыкты, ооба. Уже чыкты да. сиз жогоруда айтпадыңызбы, эркек менен аялдын ортосунда мамиледе актриса болуш керек, актер болуш керек деп. Анан сиз ошондо кандай образдарды сатып аласызбы дүкөндөрдөн барып? Мындай образ мисалы үчүн. Сексуальный жанагы эмелердиби? Кийимдер. Медсестранын кийими. Медсестра, бир күнү красная шапочкасыз, балким, бир күнү балеринасыз, билбейм. Я признаю, Назира кыйын экен. Субан төрөсү ооба. Да, десеңиз, сиз. Да, Я вчера была красная шапочка, а сегодня медсестра. С большим уколом. Билесиңер, ошо костюмдер канча акча кетет дебейсизби сиз? Доллар уходит на эти костюмы деп. Этики. Үйүстө канча жыл турат го. Назира, глюкоза у многих так, чын эле? Да. Чын у многих. Бул жердечи, Назир, мен мынтип ойлойм да. Жок, жана суроого жооп бериңиз. Ошо суроого. Жок эле. Негизгиси Назира айым дүкөндөрдү билет экен. Дүкөндөр бар экен тууралуу кабары бар экен. Эми сиз улантыңыз. Жеке ха-ха болду го биздики. Негизи мен образдарды колдоном деп айтпайм, анткени менин фантазиям өтө бийик да, мен образсыз деле сонун болуп калдым. Не обязательно переодеваться, да, для этого. Элестетип деле сонун кылып койсоң болот. Ошо, бирок ошо образдарды колдонгон айымдарды колдойм. Эмнеге жок? Ооба. Кому как нравится. Негизи секс, сүйүү бул деген рахат алуу. Рахат алуу кандай жол болсо, бул ар бир адам өзүнүн тандоосу. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн фантазиясына жараша туурабы? Ошону мен суроом аяктады. Сизге пайдалуу жооптор болдубу? Албетте бар. Ооба, бар болду өзүм үчүн. Мен ар бир барлашууда да, мен Айнура Сагынбаеваны алдап атсам бир 6-7 жыл болду көрбөгүмөчү. 7 жылдан бери Айнура айымдан менен барлашуу, албетте ар бир барлашууда жаңы нерселерди үйрөнсө болот. Сиздерге болсо чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен көп эле маектешип келем. Ар кайсы берүүнүн алкагында, сиздер менен маектешүү мен үчүн аябай жагымдуу. Атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин студиябызга келип, бир жагымдуу эфир тартуулап бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Анан бизде көрүүчүлөрүбүз албетте комментарий бөлүмүнө ар кандай сын пикир жазышы мүмкүн. Эмне болгон эфир болду, эмне деген тематика депчи. Бирок албетте жакшылап ойлонсок, биздин ошол эле мырзаларыбызга болобу, айымдарыбызга болобу кеңештер дагы болду өңдөнөт,
ооба ыраазычылык дагы бир Рахмат нерсе. силерге. Ооба. Рахмат. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын жана Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, жекеме жеке берүүсү болду. Жекеме жеке берүүсүн бүгүн мына ушул студиябызга көрүп кошкон бизде косметолог, блогер, жөн эле жагымдуу айым Айнура Сагынбаева, ошондой эле актриса, алып баруучу Назира Бердигулова болду. Эфир кызыктуу болду, албетте. Барыңыздарды жакшы көрөсүздөр болсо, жөн гана бул эфирди көрүп койбой, биздин Супер ТВ YouTube каналына кирип, катталып койсоңуздар дагы болот, эгер азыр бизди телеканалдан көрүп аткан болсоңуздар.